Туңгуч президент Аскар Акаевдин доорунан бери кыргыз саясатында кайнап келе жаткан белгилүү ишкер Аскар Салымбеков ар бир келген бийлик менен жакын ымалада болуп келет. 1999-2005 жылдар аралыгында Нарын облусунун губернатору болсо, 2005 жылы Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучулук кызматын аркалаган. Акаевдин бийлиги кулаган соң Курманбек Бакиев менен жакын мамиледе болуп, Ак жол партиясы менен депутат болгон. Ал кайсы бийлик келбесин аларга колуна кол, бутуна бут болуп жүгүнүп көнүп калган деген ойлор айтылып келет. Бакиев бийлигинен кулаганына бир күн болбой жатып, булар баягы ак жолдон чыктык деп баягы элдин катарына өткөн киши болгон. Кийинки жылдары СДПК партиясына өткөн. Муну жашырбай эле айтайын. Кийин Жээнбековдун бийлиги келгенде Атамбаевден мисалы ошол эле СДПК партиясын тартып берүүгө бирден бир дөмөрчүсү болуп, жана элдерди чогултуп берген. 1999-2005 жылдары Аскар Салымбеков Нарын облусун башкарып турган чакта облустагы көрүнүктүү ишканалардын 70%-ын менчикке чыгарып алып, өзүнүн жеке ишканаларын ачкан учурлары болгон дейт Алга Кылычев. 8977 577 3862. Бул киши Нарын областында губернатор болуп турганда чоң мыйзам бузууларга барган. Мындайча айтканда кызматынан кыянаттык менен пайдаланган. Нарында бир 60-70% кандай имараттар турса, мамлекеттин имараттарын бардыгын өзүнүн ошол губернатор болуп турганда кызматынан кыянаттык пайдалануу менен баарын менчикке чыгарып алган. Нариман Түлеев Аскар Салымбеков Бишкектеги гектарлаган жерлерди басып алган, мамлекетке бир да тыйын төлөгөн эмес деп эсептейт. Салымбеков коррупциянын символу атыккан Раим Матраимовдон ашса ашып, бирок кем калбайт деген пикирде. Ошондой эле Дордой базары аркылуу мамлекеттин капчыгына жетиштүү түрдө салык төлөнбөйт деген фактылар айтылды. Если взять, сегодня, да, я приблизительно посчитал, сколько уже у него имущество, сколько земли в городе, да, и приблизительно я посчитал около 200 гектаров земли в городе. Это золотой запас города. Представляешь, даже? Собственность у него. Если взять Дордой, он его бесплатно взял. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду басуулум. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Салымбековдор кыргыз элинин контрабандасынын уюткусу. Бүгүнкү күндө Раим Матраимовду эл кандай айтса, ошол Раим Матраимовдон да коркунучтуу. Жана ушу контрабанданы уюштуруучусу ушу Салымбековдордун кланы болуп эсептелет. Канча жылдардан бери биздин бюджетке ошол базардын жарыбаган налогун жаап жашырып, акчаларын жаап жашырып келишкен. Салымбеков 2013 жылы Эмгек партиясын негиздеп, бирок анын партиясы кайсы шайлоо болбосун ийгиликке жетпей келген.
Бул жолку жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо Эмгек партиясы Бишкек, Токмок шаарларында жеңишке жетишкен. Бирок Салымбековдун партиясы бир топ мыйзамдарды бузса да чара көрүлбөйт деп нааразы болгондордун катары калың. На Эмгек уже сегодня, по-моему, 7-8 уголовных дел возбуждено. 7-8 уголовных дел. Ну как их нужно проводить? И сегодня, вы понимаете, да, не прошло несколько минут даже не прошло. Несколько часов даже не прошло после оглашения итогов, а официальные итоги еще не объявлены, а они уже выдвигают на пост мэра Наримана Тулеева. Вы понимаете? Аскар Салымбековдун туугандары да саясатка аралашкан жагдайлар бар. Агасы Мамытбай Салымбеков жогорку кеңештин депутаты болгон. Иниси Жумабек Салымбеков Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Жумабек Салымбеков жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновдун кызы Нурзат Осмоновага үйлөнгөн. Осо KG сайтынын маалыматына алайык, Салымбековдардын Кыргызстандын ичинде 75 компаниясы бардыгы көрсөтүлгөн. Белоруссиядагы аналитикалык порталдын маалыматына алайык, Салымбековдун 1,5 миллиард доллар байлыгы бардыгы жазылган. Сапар Акунбеков, Аскат Ибраимов, 7 канал, Бишкек. Аттуу ишкерлер, бүгүн атайы мен сиздерди чогултуп атамын. Мамлекеттик тиешелүү кызматкерлердин бардыгы менен отуруп, түз кеңешели деп. Анан эч нерседен тартынбай, коркпой айтыңыздар. 1-июлдан баштап биз ККМди киргизебиз деп атабыз да базарларга. Анан кийин дагы көчөгө чыгып, дагы барып калбайын деп атам да, ошон үчүн ушул жерде бардык баягы тиешелүү базарларды түшүнгөн, анан өзүнүн сунушун ачык айта ала тургандарды, балким башка бир жыйынтыкка келебиз. Балким ЭТТНди жок кылабызбы дегендей, же болбосо ал эми баягы Белоруссияда иштейт экен, Орусияда жок экен, Казакстан киргизип туруп кайрат мен кылыптыр. Анан биз эми киргизебиз деп атабыз. Балким ошол жагынан сунушуңуздар барбы? Ачык айткыла деп атам мен, ачык. Бул жерде коркпоңуздар. Жерине кирип атканда коркутуп койду силерди. Эч ашыкча сүйлөбөгүлө деп. Коркуткан жокпу? Акылбек Сунбекович. Ачык айткыла, Аскар Маткабылов, сиз ачык айтыңыз мынакей. Ушул жерден чечишибиз керек, анан көчөдө эч кандай ызы чуу болбош керек да, ушул жерден чечкенден кийин. Иштеп атабы? Иштеп атат. Садыр Кожоевич, рахмат ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге. Анан мен акыркы мынакей тактоо 1 миллион сом жөнүндө айтылып атпайбы? Бул жерде баягы былтыр жана налоговый кодексте эметип атканда солидарный ответственность деген биз бирге каршы болгонбуз, бирок ошол жерде миллион сом жасалып калганда, анткени налоговый дагы силер дагы. Бул жерде бирге логикада болбой атат да, например, Ташматов предприниматель, ал болсо теги налог төлөбөсө бизге 1 миллион сом салып атат да базар ээлерине. Анан бул жерде биздики оңой эле администрирование. Налогтон келдиби предупреждение, ушу төлөбөй атат деп. Биз анын контейнерин жаап коебуз. Анан мен Чыңгызды апаптап коеюн деп атам. Коркпо, бул жерденчи. Апаптап коюңузчу. Не то, что напугали, даже вот ладошки вспотели, Садыр Нургазджевич, на такой сцене как бы ни разу не говорили и так прямо откровенно. Откровенно, открыто говорите. Не стесняйтесь и не бойтесь. Я понимаю, для чего нужно 1 миллион сом, да, чтобы мы поняли весь груз ответственности и начали как бы очень серьезно относиться к этому. Я вас уверяю, Данияр Джолдошевич, никогда в жизни владельцы рынков и наши предприниматели не относились так серьезно к налогам, как на сегодняшний день. И вот цифра с 6 нулями, она в нас больше страха внушает, да, а когда человек боится, он допускает еще больше ошибок. Так, Данияр Мырза, сизге суроодо кайсыл жерге негиздеме алдыңыз? Миллион штраф салганда неден алдыңыздар? Аны кичирейтсе болбойбу? Миллион деп сразу эле миллион салбай азыр жооп берсеңиз, неге миллионду коюп койдуңар сразу эле дароо эле? Негизи жаңы салык кодексине жаңы режимдерди киргизип аткан. Отуруп алып эле жооп бере бериңиз. Микрофонго. Рахмат. Негизи жаңы салык кодексине режимдерди киргизип атканда ишкерлер менен бирдикте эметкенбиз да, анан кийин жанагы жоопкерчиликти да тең бөлөлүк дегенбиз. Анткени 0,1 деген режим эч жерде жок. Бул биринчисинен. Экинчиде Дордойдо особый режим. Өзү ыктыяры менен, ишкер өзүнүн ыктыяры менен айтат да. Мисалы үчүн менин товар оборотум мынча деп. Аны эч ким келип текшербейт. Только ЭТТН аркылуу эле текшеребиз да. Ошон үчүн жанагы эгерде салык төлөбөй же эмелерин толук көрсөтпөй турган болсо, алда жоопкерчилигин тартыш керек да ошол. Салыкчы, сиз жооп берип коюңуз тагыраак. Бул жерде штраф 1 миллион, эгерде
ошол ишкерде ККМ аппараты жок болгон болсо, бул мындай базардын ээси менен ошол контейнердин ээси договор түзүп атканда ошол жерде контролдук кассалык машинаны сурап эле койсо, эгерде бар болуп туруп баспай аткан болсо, бул жерде базаркомдордун, базар ээлеринин такыр ответственности жок. Бул жерде эгерде сиздер берген ишкерге, арендага, ошол ишкерде такыр эле ККМ жок болгон болсо, ошол убакта сиздердин жоопкерчиликтериңиздер пайда болуп калып атат. Поэтому бул жерден 1 миллиондон эме кылбаш керек. Мына мисалы бүгүнкү күндө шаардын канча торговый центрлары бар, биринде дагы штраф болгон жок. Эмне себеп? Потому что договор түзүп атканда эле, ишкер менен договор түзүп бүткөндө эле ошол жерде ККМ жок болсо, договор түзбөйт, ошонун негизинде анан ответственность хозяина рынка снимается. Поэтому я не вижу здесь вообще таких больших проблем. Да. Мына айтылып атпайбы жана торговый центрларда элечи андай нерселер болгон экен да. Ал эми, например, бирөө налоговый нарушение болсо, аны биз жаап коебуз, болду. Ошол менен жабылып калат. Бирок азыр биз тестовый режимге кирели деп да мына Пономарев айтып кетти. Жанагы 1 январь 25-жылга дээричи эми жаңы режим менен кирип атабыз да. Анын плюстары бар, минустары бар. Ошону бир тестовый режим бир карап көрсөк, плюстарын, анан минустарын, анан жанагындай штраф дегендей эмнелерди карап көрүп, анан кийин дагы кайсы бизде минустар бар, ошолорду жойсок деген ой бар да. Анан плюстарын кабыл алсак. Анан ЭТТН боюнча көп талкуу болду. Биз учурдан пайдаланып налоговиктерге дагы чоң ыраазычылык билдиргисели, тетиги январдан баштап мына ушул майдын аягына дейин чогуу бүт ишкерлер менен кеңешип жана ИПга өтөлө регистрация кылалы, мынакей 1 июлдан баштап жаңы режим өтөбүз деген аябай чоң жумуш өттү. Канча деген суроолордун баарына жооп бердик. Канча деген талкуулар болду. Анан эми акыркы жолу ЭТТН боюнча мына акыркы эле ушул бир 10-15 күн болду. Жанагы ЭТТНди централизовать этели. Мынакей карго компания мынакей Рахим отурат. Булар өзүлөрү ЭТТН жазып беришет жанагы ишкерлерге. Анан кийин ЭТТН боюнча ушу карго компания жооп берет. Ошондо мындай оңой болот экен да. Анан башка карго компаниялар кыскасы сүйлөшүп алдыңар, макулдашып алдыңар. Карго компаниялар башка компаниялар дагы жазып берсин өзүлөрүнүн кишилерине. Анан биз болсо тиги базарлардан точкаларды ачып берели, жанагы түшүндүрмө жанагы ошол жерден келип, ошо ЭТТНде ошол жерден булардын точкалары болот да, ошо карго компаниялардын точкалары болот. Ошол жерден анан ЭТТНде эметип кетишет. Булардын кишилери отурушат. Анткени анда ЭТТНде ар бир ишкерге бирден бухгалтер болуп калат экен да. Аны ошон үчүн коркуп чыккан. Азыр эгер централизовано биртикем жана бухгалтерлерге тиги эмесин төлөп берет, 500 сомдонбу, 1000 сомдонбу ар бир ишкер айына. Ошол бирок ошол бухгалтериясын ЭТТН боюнча ошол карго компаниянын жана централизованный бухгалтериясы жүргүзөт. Ошого баардыгы мындай макул болуш да. Туура болуп келечет да ошого. Анан мына былтыртан бери өзүңүз көңүл буруп атасыз соода тармагына. Эми экономиканын кан тамырлары соодада. Анан соода аркылуу бул жерден мен эң эле колдоп атам. Анткени биздикин аябай жеңилдетилди. Эми мындай жеңилдик вообще дүйнөдө жок чын айтканда. Бирок мунун аркасы жана учет менен контроль болуп атпайбы? Учет. Анан учеттон жанагындай мына сразу эле түшүп атпайбы? Биздин казынагачы, мамлекеттин. Анан ошонун аркасында бизде туура түшүндүргүзүп, биз учетун берели. Анан кийин эми 0,1% деген эми жок да ишерде. Ошону баягы биз ишкерлерге түшүндүргүзүп, анан кийин биздин мамлекеттик саясатты колдоп беришибиз керек. Здравствуйте, дорогой Садыр Нуркожоевич, Аклыбек Усимбекович, дорогие наши руководители, дорогие наши коллеги. Буду говорить на русском, мне так легче выразить свою мысль. Я простой предприниматель Форт Аберон. Что хочу сказать? Ну, идет работа, большая работа. Вот представляете, столько лет мы жили вот в таком пространстве, мы платили налоги, но кто-то не платил. А за 3 года это все сделать, это очень тяжело. Я пришла на базар не от хорошего, но мне сейчас тяжело на данный момент. Рахмат налоговиктерге, они день и ночь работают. Рахмат администрацияга, аларды эле иштеп атышат. День и ночь наши налоговики у нас там ночуют. Саат 8-те келишет, саат 8-те кечинде кетишет.
баары түшүнүктүү. Бирок бизге кыйын болуп атат. Вот логин, пароль. Я вот уже сколько раз говорила. Например, вот Салық KG. Очень тяжело с ним работать. Очень тяжело. То он зависает, то программа. Я сколько раз подходила, говорила, мы на собраниях тоже встречались. Программа кичине многоступенчатый болот атат да. Кыйын болот атат бизде иштегенге. Логин, пароль бердиңиз, то иштейт, то иштебейт, то иштейт, то иштебейт. Тяжело. Түшүнүктүү. Салыкчынын орун басары чыгыңызчы жана IT боюнча. Неге скоростуңар мындай зависать этип атат? Эмне проблема барбы? Акча каражат жетпей атабы, же техника жетпей атабы? Айткыла да ким? Алтынбек мырза. Айтып турбайсыңар ушуларды, өзүңөр контролдо койсуңар. Сурасаңар биз өкмөт бөлүп берели. Акча бөлүнүп берген жаңы серверлер. А эмнеге анда зависать этип атат? ЭТТН системасы зависать этпейт. Жалоба келген эмес. Пароль алып атканда зависает деп айтып атпайбы? Логин парольдор как положено выдается, потому что бізде минутасына 1000 деген документ келет, токтоп калса анда бүт товар оборот Кыргызстанда токтоп калат да, андай болушу мүмкүн эмес? Жок, вы ошибаетесь. Очень часто зависает. Вот поверите, мы даже патенты, вот когда до этого у нас патенты были, да, мисал үчүн бир жакта багыш бирөөдө компьютер бар. Анан баарыбыз ошого чуркайбыз да. Мындай кылалы азыр. Алтынбек мырза, сиз өзүңүз көзөмөлгө алып туруп, айтишник менен, орун басарыңыз менен бул айымды алып барып туруп, бир жарым саат, несколько раз текшерип көрөсүңөр, анан мага айтасыңар результатын. Туурабы же туура эмеспи, же кандай экен, түшүндүңүздөр, а? Эгерде скоростка эмнелер керек болсо айткыла да, силер айтып турбайсыңарбы? Жарайт. Ойлоруңарды ачык-ачык айткыла. Мен атайы чогултуп атам, мына мен арбитр болушум керек да. Эгерде өкмөт чындап эле предпринимательдерди, ишкерлерди кыйнап баратса, анда биз жеңилдетишибиз керек, ошол жолун карашыбыз керек. Эгер чындап эле мамлекетке ушундай неме болуп бараткан болсо, анда дагы бир көзөмөлдү күчөтүшүбүз керек дегендей. Ошон үчүн баягы кеңешип кескен бармак оорубайт деп силер менен ошо акылдашып атабыз бүгүн. ККМ боюнча болсо, эми аны акыры киргизебиз. Бары бир эле ККМга өтүшүбүз керек да. Мына Акылбек Үсөнбековичтин докладынан уктуңуздар. Бүтүндөй Алмата почти 90-95% кирип иштеп атат. Биз эле да илгерки эме менен отурабыз. Аны киргизишибиз керек. Анан ЭТТН боюнча мен бүгүн ойлогом, балким башкача чечим кабыл алабызбы деп. Аскар Маткалович айтпадыңызбы? Биз макулдаштык, бир вариантын таптык. Ошону киргизе турган болдук деп. Садыр Нуркожоев биринчи эле кызматка келгениңизде Ош базарды кыдырдыңыздар эле. Жунушали Байбек мэр болуп турчу эле. Ошондо мен чыгып сизге алдыңызда сөз сүйлөп, ушу Ош базарынын тартиби боюнча эме кылдык эле, сөз сүйлөдүк эле. Азыр Ош базардын бүт адамдарын ККМга өткөзүп атабыз. Биздики почти 90% бул киши айткандай өтүп калдык. Баары түшүндүрмө иштери жүргүзүлдү. Бирок ошо Ош базарга 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, бирдике тартип киргизиш керек болуп атат. Сизден сураныч, ушу тегерек четтин баары стихийный торговля, арабакештер ичинде месталарга такыр кирбейт, акча төлөгүсү келбейт, жана налог төлөгүсү келбейт. Ушуларды бир тартипке келтирип, биздин Ош базарынын өзүнүн союзуна колдоп берсеңиздер болот эле. Менин атым Тимур болот. Мадина базарынан келгем. Менде бир сунуш катары бар да, суроо деле жок. ЭТТН боюнча. ЭТТН боюнча карап атабыз, жанакы салык кызматынын приложениясы бар экен, видео урокторчу. Аны полун карап чыктым, анан ушунда бир эме маселелер чыгып атат. Көбүнчө аякта оптовый торговля, экспорт деген эме упор болот да ошогочу. И жанакындай эмелер көп экен, функцияларычы. То есть мен мисалы розничный торговля отурам, розничный жөнүндө көп нерселер жок экен, в основном касается оптовый экспорт экен. Ошо боюнча бир суроо бар эле, кичине ошо ЭТТН системасын чуть-чуть упрощенный кылып койсо, аябай жакшы болмок эле. Жана кассовый аппараттыкына кылыпчы, то есть переход ссылкалары азайтып, элге попроще кылыпчы. Анткени Мадина базарда дагы башка чет өлкөдөн келген жарандар бар. Алар орусча эмес, кыргызчасын деле түшүнбөйт да, ачык айткандачы. Аны оор болуп калат. Ошо мен бир эле суроом бар, ушу ЭТТН системасын. Түшүнүктүү. Салыкчы жооп бериңизчи. Болобу, мүмкүнбү ошондо? Нуркожоевич, бул жерде розничный да ЭТТНдин жазыштын кереги жок да, ККМ аппараты гана жетиштүү. Эгерде оптом сатсаңыз, башка мисалы экспортко кеткен болсо, анда да ЭТТН заполнение болбойт. Только Кыргызстандын башка базарына же магазиндерге сатчу болсоңуз, ошол учурда гана ЭТТН заполнение болот. Биз мына жана айтып кеткен мобилдик тиркемени жаңы эле киргиздик. Ошондо бир аз жана турмуш ишчилерин толугу менен жок кылып туруп, мен ойлойм, мына 1-июлга чейин
Биз бул тиркеменин жакшына кылып туруп иштетип каласыздар да. Буга кепилдик беребиз. Жооңузду алдыңызбы? Толук алдыңызбы? Жакшы.